Амир Темир аймактык кеңешинин тургундары жол көйгөйүнөн 40 жылдан бери арыл алышкан жок. Анткени совет учурунда салынган жолдор учурда пайдалануудан чыгып, ары бери каттагандарды түйшүккө салган. Мындан улам Ош калаасынын бийлиги Таштан Салиев көчөсүн асфальттоону баштаса, калганына жергиликтүүлөр кол кабыш кылмакпыз дешет. Атрафты карап, адамдар өсүп. Айлананы карасак адамдар өсүп жатат. Бардык жерде цивилизация болууда. Аларды көрүп абдан суктанат экенсиң. Бирок бул көчөгө чыгып, тозокто жашап жаткандай болуп жатабыз. Эгерде бийлик жолду оңдоого киришсе, биз карап турбайбыз, жардам беребиз. Ашын үчүн илтимас şu имканият болсо жолларыбызды бир. Аймакта 60 миңден ашуун калк жашайт. Жашоочулардын айтымында жергиликтүү бийлик жолду оңдоого ар шайлоо алдында убада бергени менен бүгүнкү күнгө чейин ишке ашыра электигин айтып, нааразы. Жолдун айынан айрым учурда маршруттук каттамдарда жүрбөй, жашоочулар 2 километр жерге чейин жөө барууга мажбур болушууда. 35 yıldır bir yağı çukurga tushadi, balatga chiqadi, odam mehna qilib kelyapti. 1 metr 35 жылдан бери бул жагы чуңкурга түшөсүң, жогоруга чыгасың. Бир жолу карап койгон жок. Жамак кылышат, жамагы бир жамгыр менен чыгып кетет. Убада беришкен, мынча пул ажыраткан дешет. Алар жок. Ошол мэрия тараптан жок болуп кеткен. Бизге карабайт, текшерген адам жок. Өзүбүз шайлаган башчыбызды кабинеттен көрөбүз. Болбосо көрө да албайбыз. Şu kabinetke barsak köremiz, olmasa böyle köremiyoruz. Элди ташыган маршруттук каттамдын айдоочулары болсо, жолдун айынан бир эле жылда унааларына 4-5 жолу тетиктерин алмаштырууга аргасыз болушканын айтышат. Айрыкча жаан чачуунда барайы жумуштарын артка тартат. Айга кыламыз, жылыга кылмайбыз мо буслар. Машиналарга ремонтту жылына эмес, айына жасайбыз. Айына 2-3 жолу ходовой кылдырабыз. Кыш мезгилинде ушул жака жүрүп көргүлө да, машина менен дөңгө чыга албайсың. Тезирээк чыгайын десең, машинаң тайып кетет. Чыга турган болсо, өңгү-дөңгүрдө машина уяк бияка сыпар. Аталган аймактык кеңештин башчысы бул көйгөй ушул жылы толук чечиле турганын билдирди. Анткени Ош шаардык мэриясынын 2018-жылы иш планына киргизилип, бюджеттен акча каражаты каралган. Ага ылайык Амир Темир кичи шарчасындагы негизги жана ички жолдор оңдолоорун айтып, ишендиришүүдө. Таштан Салиев көчөсү бар. Асана ошол эки көчө, бирөөсү Садыр Дайны көчөсү жолу жакшы азыркы күнгө келип. Бирок эсир убагында курулган болуш керек. Ошол убагында азыр Таштан Салиевди ham көзөмөлгө алган. Бирөөсү Таштан Салиев көчөсү, Садыр Дайны көчөсү бул жыл жакшы бир калпка келтирип жасап беребиз деп айткан. Ал эми Ош шаарындагы жалпы жолдордун узундугу 513 километрди түзөт. Мэриянын берген маалыматына караганда, буга чейин 213 километр ички жолдор оңдоо түзөө иштеринен өткөн. Дагы алдыда 55 көчөнүн ички жолдорун асфальттоо зарылчылыгы бар. Амир Темир, Туран, Жапалак айлык өтүндөгү мына Манас атадагы жалпы жолдорду ушу планга киргизип атабыз. Эгер финанс маш чечилип кыла турган болсо, Ош шаарынын ушу ички кварталдардын көчөлөрү жаңыланат. Эске салсак, Амир Темир аймактык кеңешиндеги жолдор 1975-жылдары салынган. Шаар бийлиги негизги жолдордогу чуңкурчуларды жыл сайын жамаганы менен жан чачуунда бар айында кайрадан эле баштагы абалына келет. Мээрим Осмоналык кызы, Темирлан Эрнис уулу, Нур Ньюс.